Так, кийинки жұп кыргыз эл акыны Азамат Болгонбаев. Представление не нуждается. Жана жаш акын Таластан Мырза Ажиев. Азамат Болгонбаев, Мырза Ажиев. Пай. Болгонбаев байгем сахнага чыгыш эле өзүнчө искусство го. Сиз искусствон баштайлык чат эле. Ооба да. Карач, салмагын карач. Азамат Болгонбаев кол чаап коюңуздар. Мырза, я с тобой. Мы с тобой. Акындарга көңүл буралы. Убакытты тиги Азамат добул басып неметкенде эметип коюш керек экен да. А то неметпесе мени неметип атат. Немедегилер. Добул басына көңүл буруп койгула бул жакта. Неметкенде тиги Светтаган неметчиде экен. Ошол туугандар 15 мүнөт 9-чу жұп, дагы бир жұп, андан кийин дем алышка жөнөбүз. Азамат Болгонбаевтан баштайлы. Арбаңыздар агайының алды менен барыңаң амандашып алайын. Ыр сенин улуу тарыхың, ыр сенин улуу маанайың. Түпкүрдөн чыккан улуу жол, түгөнбөй турган таалайың. Акынды колдой тары качам мынан ак калпак элди карайын. Алдымдан алгыр жигит бар, бүгүндан айтышканга жарайын. Иним Таластан келген мырзасың, анда таамайын ырдын ырдасын. Алгыр куш болдуң асмандан айтышта далай курдашың. Халкым жаштардын деми бүгүнкү, ал жалпың эл үчүн сүйүнчү. Улууларың көргөндөн урмат кылып ар качан жаштардын белиң ийилчү. Алакан коштоп бата айткын журтум айтышка чыкты биринчи. Айтыш булулуу казына, ак калпак элдин тилеги мырзаң оматты берсин о башыңа. Дайрасындай таластым бүгүн даан аңырдап ташыда. Жанаң эркин айткандай добулбасың эметти. Шул жерден токтош керекпе. Бүгүн Азамат менен мырзадан элден бата жыйнасын. Жаш жигиттин көңүлүн агасы кайдан булгасын. Кыргалта чапкын күлүктүн ини мырдай турган мырзасы. Мында баш акын кебиң айтылдың, жаш акын алга талпынды. Суу сурасаң да бал берген сүйөмүн кыргыз калкымды. Урпакка таза сактадың улуу мурастоо салтыңды. Бүгүн алпакынга да туш болдум, агаң айтып ырдайм да даңкыңды. Кадырлап сыйлап алалы калай колдо турган доң алтынды. Кыргыздардын доң адаты, көз өткөн соң өкүнүп, мактап калабыз алчынбы. Бүгүн көтөрүп көккө чыгарам, ага көпөстөр билбес даңкыңды. Агалап сыйлап, иниси бүгүн ак батасын доң алсын ба.
Akının ösürüp kolluğun zaldan akkalba kırgız barsındı. Andan ak dilden camak sunayın, jar bolsun canga kudayım. Takat berip to tartışıp ağa tamaşaң aytış kurayın. Жылмайып қой боз ақындын мен гүлдөтөйүнчү чырайын. Күчүменен до жаштыктын ага гүлөнүп алга чыгайын. Күлүктөр түштү жарышка күчүмдү мен да сынайын. Эй кунантайлардан кулабай, ага куласам анардан кулайын. Ага жаңшасам тилим талыбай, жакшы сөздар тыңдарылайт. Жаштар менен доң айтышып, азамат акын карыбайт. Анда собол салып ырдайын, ага сыргылбастан барын айт. Агалар баскан жол менен ментибинилер изин жаңылайт. Төкмөлөрдү до башкарып ага төрага болгон чагың айт. Желпинбесе кери талбашы, ой жер бети бекер чаңып айт. Буралып көпкөңө салбас ага бутагы сынган багын айт. Ал жактың кандай чыры бар ак карасын барын айт. Баарлашалы келиңиз, ага барысын тактап анык айт. Күрпүлдөшөмүн сиз менен, ага күч атасын тааныбай. Тамайын көрүп жатабыз бүгүн таластан келген баланын. Еркелеп элдин ичинден элиңе жаксын жамагың. Жетиге акын болосуң сен да жеткен кезде баралдың. Көпөстөрдү мындай кой иним көрүнөт элге караның. Мен дагы ырда бар качан атыңдың элге жаямын. Сен дагы акын боло көр эл чындыгын айталган. Акыйкаты Кыргызстан ак деңиз болуп чайкалган. Эй күрөшөмүн деп жатып инем кулап түшпө чалкаңдан. Адамда кыргыз элдей жогоң айтыштын баркындой түшүнгөн. Айтышка чыккан алгачкы сенин айланайын күчүңдөн. Тирек болсун Кыргызга мырза тилегин журтум ичиңден. Ал рас төрага болдум айтышка. Ашыралы туғанбай билгестен аталардын жанында. Естебестей алпақын мені эрчигемин тайымда. Айтыш фондун сапары 20 жылды карытты. Акындарын чыгарып бырзаң оңдоп койду тарыхты. Айтыш куруп экелде канчаң акын жарышты. Канчалары сактады касиеттүү намысты. Андыктан сен да барып ал жерге сапарына улаң улуунун. Өрнөгүн жаксын Кыргызга мен өмүрүн тилейм улуунун. Саламат эже, мен бүгүн Ооматтууң элдин алдында бүгүн ой бергеним болобу. Иним келсе таластан бүгүн кол бергеним болобу. Ак бата болсун инимең эже жол бергеним болобу. Бапырап жүрүп мен делең мырза байгенин алдым кыйланы.
Азамат ағаң чынындан айтышта далай ырдады. Ал ең бақыт бұлыт Қырғызға мырзаның бата жиғаны. Сен ташқынысың таластың, дағы да күйлөйін деп жатамын. Сүрдебей ырда Қырғызға сені сүйрейін деп жатамын. Бабадан қалған мұрастың ой, барына сақта мырзақын, сенің байсалды болсын сапары. Ошондо туулу ой агам тауып кетчү жайы бар. Кээ бир кестең обонуна казактын салып кетчү жайы бар. Бүгүн жол берем деп жатпайбы жаштардын багы жанып кетчү жайы бар. Анан чалкаңдан кулап калба деп айтат. Таластыктарды билесиз, чалкалап баратып ага чалып кетчү жайы бар. Алый берсең до кетти, баганнар башы тактан таятта. Тура эместин доң адеби тумшукка тийген таякта. Бүгүн өзүңүзгөдөй жуп болдум байке, бул өнөрдө чоң санатта. Жаман ой менен карачы байке, жан дүйнөмдү дой канатпа. Байке көк чапаныңыз бар эле кийип чыккандо казакта. Барысбек сындуу көрүнгөн ал чапан барыбызга дой жагатта. Балким ырым кылып той ыролоп, жонума менин жабатта. Бул улуудан калган адатта. Жооп бербесеңиз бул сапка куру сөз болуп калатта. Агам театрда дой директор, кыласыз эмгек ажакта. Кыласыз эмгек ажакта. Татыктуу кызмат алыпсыз ага ташыргытпастан аянтка. Андан иниңиз жанда вырдасын, байкең иниңдин ою санатта. Ой дарегин издеп таппадым, баруугаң өзүң тарапка. Ал театрдан издедим, бул театрдан издедим, баттым далайдың азапка. Көктөн түшө калгансып, бүгүн пайда болдуңуз заматта. Байке ток этер жерин айтайын, эт жүрөктү дой канатпа. Булбулдар сайрайт даракта, агаң ак боз үй көркү канатта. Жолбор сындуу көрүнгөн жоокердин көркү жаракта. Байкең орунуң сенин бар экен, айтчың офисиңиз каякта. Бул жагы кызыктуу болду, эми бир аз жооп болсун Азаматовадан. Ак калпак элгең айтайының, акындын кантип жаны жок. Бапырап жашайм өмүрдө, бай кишимин малы жок. Дегендигим театр, мен директормун, тамы жок. Театр жагын уга элек, чоңдор ал жака көңүл бура элек. 30 жыл болдуң ал жака бир театр кура элек. Ушул менин жообум. Айтып жүрүп өстүргүн сен да театрдын доорун. Алгачкы жолу чыкты деп, анда биз кезек беребиз. Аксакалдар бата айтсын, андан кийин төгөбүз. Финалда дагың айтышкын, чалынып бара жатканда анан чалганыңды көрөбүз. Баракелди. Ак калпак элдин деми бар, акынды кантип карабас. Жалындап күйгөн малында жаштарды болбойт табалаш. Биринчи гана чыксаң айтышка, кулачың кенен жайса экен, кулатып койсок жарабыз. Баракелди, баракелди. Вакыт болду, акындар.
Акындар убакыт болду. Калыста Саламат эже өзү айтып атат, мен Саламат эженин авторитетине таянып алып жыйдыкта берейин. Жакшы болду. Мага жакты. Мырза, Азаматова, карап алыңыз. Калыстар тобуна рахмат. Эң сонун болду. Бул жакта эми мына Нарык менен Насилдин, улуу менен кичүүнүн ортосунда жакшы диалог болду окшойт. Эми мунун жыйынтыгын калыстар тобу өздөрү билет, кандай чечет экенин. Эл тараза, элсизинче сиздер дагы өз ичиңерден мындай ички жан дүйнөңүздөрдү байыткан жакшы айтыш болуп атабы деп силерге собол узатайын деп атам. Андай болсо мага кол чаап коштоп туруңуздар. Азаматсыздар, мага абдан бүгүнкү аудитория, публика жагып атат. Эми азыр мындай бизде Азамат Болгонбаев менен Мырза Ажиевдин айтышы өзгөчө кызыктуу болду. Мындай Нарык Насил маселеси ортого келип калды да. Аны бизге калыстар тобу жорумдап бериңиздер, кандай болду жыйынтыгы, эмне болду? Бизге ушу жолун айтып бериңизчи. Ассаламу алейкум, ак калпак кыргыз журтчулугу, баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Азамат менен Мырзанын айтышы боюнча бир нерсе айтып кое турган болуп калды да. Аябай жакшы Нарык менен жолун берип, колун берип Азамат айтты да, сөз ошону менен токтош керек эле негизи. Анан тиги акыныбыз жаштык кылдуу, мастык кылдуу, кайранын чапанын сурап жүрөт да. Мындайда биз деле баарыбыз болду бердик деп калдык эле. Анан ошол жерден кичине ойлонууга туура келип калды. Себеби акын жол берип аткандан кийин, ошол Нарык менен айтышып аткандан кийин, андан ары кабыл алып, андан көрө эми биротоло батаңды бер деп эле туруп кете турган жер эле да, чындап келгенде. Элмирбек акын айтчу эле, раматылык, акындардын айтыш бул тартыш эмес. Эки адамдын улуу баарлашуусу дечи. Мына ошондой баарлашуу болуш керек да. Улуу нерсени ал байгени эле элестетип коелучу, улуу нерсени жоңго отуруп. Мына ал жерде канча байге турат. Андай чапандан канчасы келет мындай элестеткендечи. Анан ошонун баардыгы, андан сырткары жолун бошотуп, жолун ачып, багын ачып берип атат. Ошонун баардыгын кое туруп, бул биринчи чыгып аткан экен, биринчиден көп өтө катуу сында үйбөйлү. Биринчи чыгып атканда баарыбыз жаңылабыз, чалдынабыз, мүдүрүлөбүз, жыгылабыз, сүрдөйбүз, сүрдүгөбүз дегендей сүрдүкпөй оңолуп албайбыз. Ушул нерселерди эске алдык да, болбосо баардыгын эле баарыбыз макул болуп эле жаш акын экен берели деп атканбыз. Бирок ушул сапар жолу болбой калды окшойт. Кудай буйрса дагы жанат. Ушуну менен өмүр бүтүп калбайт, айтыш бүтүп калбайт. Жол дагы уланат деген ойдобуз.